Я Рыбьянова Ирина Анатольевна, работаю в Буденновской средней общеобразовательной школе из Сокотинского района. Работаю учителем начальных классов, общий стаж 45 лет. В Буденновской школе работаю 25 лет. В этом году получила отпускные, и мы с семьей поехали отдыхать на Черное море. Благодаря нашему правительству и нашему президенту у меня есть возможность второй год с семьей отдыхать во время своего отпуска. В прошлом году мы с семьей ездили в город Волгоград, а в этом году решили съездить на Черное море. После такого прекрасного отдыха приступим к работе с новыми силами и будем показывать хорошие показатели. Мен Калдыбаева Гүлбайра Кадратовна, Ысык Ата районуна караштуу Буденовка айылында Буденовка жалпы билим берүү орто мектебинде кыргыз тил адабиятына мугалим болуп иштейм. Мугалим болуп иштегениме 46 жыл болду. Быйылкы жылы алган отпускама Ысык Атага барып эс алып, ошондой эле бала бакырам менен барып көлгө эс алып келдим. Көлгө барып эс алдык үй бүлө менен. Ошондой эле досторум менен барып эс алып келдим. Ушул эки алган мен өзүмдүн отпускама балама да жардам берип, салып аткан тамына жардамым тийди. Мен ушул алган өзүмдүн отпускама ыраазычылык билдиргим келет өкмөткө жана ошондой эле Буденовка жалпы билим берүү орто мектебинин жалпы жамаатынан дагы ыраазычылык айтып билдиргибиз келет. Мен Муратова Сайкал Кулановна, Ысык Ата районунун Буденовка айылынын жалпы билим берүү орто мектебинин англис тили мугалими болуп иштейм. Менин эмгек стажым 9 ай, мен болсо 1 гана жыл иштедим. Мен ошондой болсо дагы эмгекке өргөн маянам жакшы чыкты. Бул маянамдан мен өзүмдүн ата-энеме жардам бердим, жана дагы Ысык-Көлгө барып эс алып келген мүмкүнчүлүгүм болду. Учурдан пайдаланып, биздин эмгегибизди баалап жаткан үчүн өкмөткө жана биздин президентке Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Мен Чүй областынын Ысык Ата районундагы Ивановка номер 1 мектеп гимназиясынын мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары болуп эмгектенем. Бизде филологиялык билим берүү тармагы боюнча айта кетсем, филологиялык билим берүү тармагынын айлык маянасы 80% көбөйгөн. Ошондуктан 27 саат менен айлык 33-34 миңге чейинки айлыкты алышчу. Азыркы отпусканы айлыгы менен бирдикте 85-88 миңге чейинки отпусканы алышты. Бардык мугалимдер ыраазы. Өкмөт тарабынан акыркы жылдары мугалимдерге өтө чоң камкордук көрүп келе жатышат. Ошондуктан президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке жана ошондой эле билим берүү министрлигине чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мында математикалык билим берүү тармагынын отпускасы эң жогорку болду. Себеби дегенде булардын айлык маянасы 100%ке көтөрүлгөн. Ошондуктан булардын айлыгы жана отпускасы менен бирдикте 93-95 миңге чейинки отпусканы алышты. Азыр мугалимдер эс алууда. Көпчүлүк мугалимдер дарыланып, өздөрүнүн ден соолуктарын чыңдап жатышат. Кээ бир мугалимдер көлгө барып эс алып, алган маяналарына чексиз сүйүнүчтүү болушуп, ыраазычылыгын билдиришүүдө. Саламатсыздарбы? Мен Стекова Гүлсайра Ахматбековна, Чүй областына караштуу Ысык Ата районундагы Чыңгыз Айтматов атындагы Ивановка номер 1 мектеп гимназиясында физика мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Бул кесипти аркалап келе жатканыма 25 жылдын жүзү болду. Акыркы жылдары президентибиз Садыр Жапаров мугалимдерге көбүрөөк көңүл бөлүп, мугалимдердин эмгек маянасын жогорулатып берди. Айрыкча физика, информатика, химия, математика мугалимдердин эмгек маянасы 30 миңден 40 миңге чейин жана жылдын жыйынтыгы боюнча отпускабызды 70 миңден 80 миңге чейин алып келе жатабыз. Алган маянабыз өзүбүздүн муктаждыктарыбызга, жашообузга толук жетет, Кудайга шүгүр. Учурдан пайдаланып, президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана билим министрине мугалимдик кесипти сыйлоо менен бирге
мугалимдердин муктаждыктарына көбүрөөк көңүл бөлүп жаткандыктарыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Мен Абдыисаева Бегайым, Ысык Ата районунун Чыңгыз Айтматов атындагы Ивановка номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч класстарынын мугалими болом. Азыркы мезгилде эмгек өргөсүндө жүргөн убагым. Менин айтайын дегеним, быйылкы эмгек өргөсүнө берилген акчабыз, башкача айтканда отпускной, былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла арбын болду. Муну менен мен өз ден соолугумду чыңдап алууга жана башка муктаждыктарга жакшы жетип берди. Жалпы эле Билим берүү министерствосуна чоң ыраазычылык билдирүү менен мындан ары дагы билим берүү тармагына зор көңүл бурулуп, өркүндөп өсүшүн каалайм. Саламатсызбы? Мен Мусаева Гульнара Эсин Туровна, Чыңгыз Айтматов атындагы Ивановка номер 1 мектеп гимназиясында кыргыз тили жана адабият сабагынан мугалим болуп эмгектенем. Мен билим берүү жана финанс министрлигине ыраазычылык билдиргим келет. Себеби айлык маяналарыбыз көбөйүп, көтөрүлүп, мугалимдерге ушундай колдоо көрсөтүп жатышат. Кудайга шүгүр, быйыл отпускнойубуз дагы жакшы чыкты. Түгүл июль айына дагы жакшы айлык чыкты. Ден соолуктарыбызды чыңдап, Ысык көлгө барып, кенен кесир эс алып, ден соолугубузду чыңдаганга жакшы өбөлгө болду. Билим берүү жана финанс министрлигине терең ыраазычылык, чоң рахмат.